Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Азия чемпиондугун багындырган Акжол Махмудов тууралуу болмокчу. Бул жерде турган адамдар, анын жакын санаалаштары, күйөрмандары келип отурат. Анда эмесе көрсөтүүбүздү баштадык. Акжол Махмудов өзүнүн жакындары, санаалаштары менен жолугуп, андан соң Ош облусунун башчыларынын колунан белек алган соң каарманыбыз туулган жерин карай жолун улады. Анткени анын кичи мекени болгон Араван районунда калың эл балбандын жеңишин, кубанычын тең бөлүшүү максатында күтүп жаткан эле. Биз Эл Тер мамлекеттик телерадио компаниясынын кызматкерлери да кошо жолубузду уланттык. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Бүгүн жергебизде чоң майрам, чоң той. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кече жакында Бишкек шаарында Азия чемпионатында биздин чыгаан эр азамат уулубуз, Акжолубуз чемпион болуп, кыргыз элинин туусун бийик көтөрүп, мына баарыбызды бүгүн кубантып сүйүндүрүп турат. Мен айтарым, Акжол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгары мыкты өкүлчүлүгүнүн аппаратынын атынан, өкүлү Сарыбаш Талабек Насырбековдун атынан, жеке өзүмдүн атынан, жалпы Ош областынын элинин атынан, күйөрмандардын атынан сени чын дилибизден куттуктап, саңа бекем ден соолук, узун өмүр, бакыт талай калап, сенен үмүтүбүз чоң келечекте Олимпиада оюндарын, дүйнөлүк чемпионаттардын чемпиону деген үмүттөбүз. Анда саңа Акжол дагы бир рет сени ушул улуу жеңиши менен куттуктап, элин сыймыктанып атат. Ар дайым кыргыздын туусун бийик көтөрүп, ар дайым кыргыздын намысын коргоп, эл аралык аренада эр азамат жигит болуп, байгелерге ээ болуп жүрө берген. Куттуктайбыз. Ушу кичинекей белегибиз бар эле, берип коюңуз, уруксат этиңиздер. Башынан макталып. Биз андан ары жол уладык. Акжол Махмудовду шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев жана шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов өз белегин камдап күтүп олтурган экен. Ал жерге бир азга кармалып, андан ары сапар тарттык. Кел бабам. Кел бата. Кандай? Жакшыбы? Акжол бул атайыбыздын куттугубуз. Шаардык кеңештин депутаттарына бул кичине символдук түрдө берсиңер. Мен сен батыр болдуң. Кең сөзүңүз. Мен протоколдун бул келечекте дүйнөнү кыдырасың. Бул кичинекей символика берсели, Ош шаардык атайын жөн болсун, жаңды болсун. Бул каждый үйүн болсун, дайым ушу баштарын эстеп жүрөм, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Акжол Махмудовдун туулуп өскөн айылында турабыз. Акжол, айтсаң, сен алгачкы машыгууларың ушул жерден баштагансың да? Алгачкы машыгуулар негизи туулуп өскөндөн кийин 1-класста Ош шаарында баштагам.
шаарынан ашыгып 5-класска чейин Ошто болдук. Андан кийин 6-класста Бишкекке барып жашап, Бишкекте жеңиш ай сатып алдык, жеңиш айда тренировка кылдым 1 жыл. Андан кийин кайра 7-класста ушул айылга келип, ушул бул үйдө жашадым. Жарым бул үйдө жашадым, бул үй жаңы түшкөн кийинчерээк. Өзүбүздүн айылда окудум. 7-класста ушул жерден бүтүп кеткем. 8-класста спорт школага тапшырып, ошол жакта азырга чейин окуйм. Жанатан бери сени өзүңүн жердештериң, жакын саналаштарың тосуп алып мындай кубанып бир тосуп атышат да. Сенде толкунданып болуп атабы азыр? Толкундан болгон жок, бирок мындай сүйүнүп, ыраазы болуп отурам. Буга чейин дагы 2-3 жолу келип кеткем, ушундай эле тосуп алышкан. Негизи мен күтүлбөгөн нерселер, күтүлбөгөн белектер бүгүн көп болду. Мисалы, ошол эле шаардан 2 комнат квартираны бүткөн эмесмин. Ошол эле Илгиз байкелер берген, ошолор сүйлөшүп берген 1 бөлмөлүк оштон берилген үйдү бүткөн эмесмин. Ошонун баары бүгүн күтүлбөй эле болду. Буга чейин келгенде акчалар, белектер өздөрүнүн ошондой жардам беришкен. Монусунда аябай жакшы стимул боло турган, алдыга дагы ынтылган көбүрөөк. Милдеттен алдың дейм, милдет алдың да. Жок, андай деле деп айтпайм го, бирок мындай возможность көбүрөөк болду. Шарт аябай жакшы болуп калды. Буюрса мындан да жакшыраак пахать этип, жаңы программа түзүп агай менен буюрса Токио Олимпиадасына чейин машыгууларды өстүрөсүң да, өзгөртүп, өзгөртүш керек. Сен күттүң беле өзү ушул машыгып жүргөндө ушундай жетишкендиктерге жетишем, ийгиликтерди багындырам деп өзүң күткөн белең? Негизи бул ийгиликтер мисалы бул башталыш гана. Албетте мен ар бир турнирге жөн гана даярданбайм. Ар бир турнирге хоть жөнөкөй турнир болсун, кандай турнир болбосун, баарына настрой менен утам деген эле максат болот. Ал 1-чи место, 2-чи, 3-чү, андан ары 5-чи местолор андайга вообще жакпайт мага. Кээ-бирки балдар бар, 2-чи, 3-чү место алса, андан кийин ошибкасынын үстүнөн жакшы иштей башташат. Мага наоборот чемпион болгондо андан да катуураак стимул болуп, көбүрөөк ынтылуулар пайда болуп. Сен ушул көптөгөн өлкөлөргө бардың. Негизинен мындай чоң беттештерден канча беттеш өткөрдүң? Негизи ушул 2015-жылдан баштап эле уже чоң беттештерди күрөшкө элатам. 2015 эң биринчи чемпионат Азия күрөшкөм Индиянын Нью-Дели шаарында. Ошол жерден мен чоң спортко кирип, чоң спортто карьерам башталды десем жаңылышпайм. Андан кийин 2016-жылы Тайпейде болгон чемпионат Азияда кайра эле кадеттер арасында 69 кг салмак болгондор арасында 1-чи орун алгам. Ошол эле жылы чемпион мир болгом Тбилисиде, Грузия Тбилис шаарында. Ошондон бери результаттар жакшы болуп келаткан. Акыркы 2017-жылы чемпионат мира аябай ийгиликтүү өткөн жок, бирок Кудайга шүгүр 2-чи орун деле жаман эмес. Финалда өтө чоң катачылыктар менен утулуп калгам. Азиянын чемпиону боломбу, дүйнөнүн чемпиону боломбу, мен өзүм бул ийгиликтерди эч качан багындырмак эмесмин. Албетте ар тараптан колдоолордун негизинде жеңиштерди багындырып келе жатам. Мисалы, атам Опол тоодо эмгек кылды. Менин чемпион болушума машыктыруучум чоң эмгектенип, ушул ийгиликтер жаралып жатат. Эгер башка машыктыруучунун колуна барсам, кандай болот эле билбейм, дейт спортчу. Мындай жогорку жетишкендиктерге жетиш үчүн бир гана машыгууларды эмес, тамак аш, жеген ичкениңи дагы мындай эреже менен тамактанасың да. Сенде кандай ал жагы? Кимдер ушул жерде айта кетчү сөздөр бар. Бул чемпион Азия болгонбу, Кыргызстандын чемпиону болгонбу, дүйнөнүн чемпиону болгонбу, мен өзүм эч качан бул ийгиликтерге жете албайт болчумун. Бул ийгиликтерге эң эле чоң салым кошкон мен атам мага ушул бүт условияны түзүп берди. Ушул спортко берди мени, башка жака жумушка иштетип койгон жок. Спорт тармагына берип, спорттон колунан келген условияны түзүп берип, күлүп бизге карап, чоң айткан атама терең таазим этем. Спорт школага барат деп именно ушул Майрамбек Ахмедовдун колуна өтүп калганыма аябай сүйүнөм. Мен ойлойм, башка тренерге өтсөм мындай чоң результаттарга жетишет элем, жетишпейт элем. Бир нерсе деп айтыш кыйын бул жерден. Биздин Майрамбек Ахмедов тренерибиз аябай күчтүү, уже опытный. Ушул агайыбыз өзү тарбиялап, өзү тренировка кылдырып,
аябай чоң деңгээлдерге жеткизди. Ошол эле тамак аштар, кийим-кечелерге чейин карап, Майрамбек агай менен атам экөө жакшы колдоду. Ошондой эле бир туугандарым ушул жерде мен 7-класста карап чоңойткон Шарабидин абам өзү моральный жагынан, материальный бар жагынан колдоп, биз жардам сурасак эч качан кайдыгер караган эмес. Ошон үчүн эң биринчиден туугандарыңан, досторуңан бар жактан колдоо туруш керек. Ошондо мындай чоң ийгиликтерге жетишесиң да. Кудай кааласа биз Ак жолдун ийгилигине өтө кубанычтабыз. Бишкекте ошо Азия чемпион болгондо биз отуруп балет этип отурдук. Азыр жеткенибиз эми бүт бардыгы айткандай биздин да ошо Ак жолдон үмүтүбүз чоң. Дүйнөлүк чемпионат чоңдор арасында Олимпиадын чемпиону болушун каалайбыз. Ишенебиз дагы. Жаш балапан уядан эмнени көрсө ошону алат демекчи Акжол Махмудовго спортко болгон кызыгуусуна атасынын колдоосу түрткү болгон. Кыргыз Республикасынын алгачкы Олимпиададан күмүш медаль уткан балбаны Канат Бегалиев каарманыбызга жана анын атасына спортко болгон шыктануусу күчөшүнө өбөлгө түзгөн. Анткени Акжол Махмудовдун атасы бир эле Акжолдо эмес, бардык балдарын дал ушул агаңардай кыргыз элинин сыймыгы болушуңар керек деген таризде багыт бергенин айтат спортчу. Акжол, жогоруда айтып кеттиң да, атам колдоп, ушу жаттыгуучуларым колдоп деп. Силердин үй бүлөңөрдө барбы ушундай спортко жакын жак, спортко берилгендик? Негизи атам көп айтат, спортко аябай кызыкканмын деп. Бирок атам ушул үйдө жашап, ушул үйдө чоңойгон. Атам айтат, негедир биздин учурда вообще спортко көңүл болгон эмес, еще шарт болгон эмес да? Меникине шарт вообще болгон эмес да. Ошондуктан атам мен чыкпасам да ошо менин балдарым чыксын деп, азыр Кудайга шүгүр атам 3 баласы тең. Мен 2 агам, ошо улуу агам аты Бексултан, андан кийинкиси Сыймык, алардын да результаттары аябай жакшы. Ошо атам өзү фанат спорттун. Именно ушул грек-рим күрөшүнүн тандаган себеби бул 2008-жылдар, андан эрте эле баштаганбыз негизи. 2008-жылдары кандай десем, мындай тарыхка калган жыл болгон. Бизде бир эле жалгыз күмүш медалыбыз бар Олимпиададан. Кыргызстан эгемендүүлүгү болуп бөлүнүп чыккандан бери Канат Бегалиев ошол жылы Олимпиададан 2-чи орунду алган. Алтынга деле бир аз калган. Ошол жылы бизге атам айткан, бул по-любому олимпийский чемпион, кыргыз эли үчүн чемпион болуп калат деп. Анткени финалда бир аз судейство жагынан ашып кеткен. Калыстар туура эмес. Калыстар туура эмес чечим чыгарган да. Ошондуктан Канат Бегалиев 2-чи орунду алып калган. Ошол учурда атам аябай кызуусу күчөп, ошондон бери бизди жакшы карап, спортко түртөт, ушул деңгээлге жеткирди. Жанатан бери сени ушу эл менен жолугушканда, мындай өзүңдүн айлана чөйрөңдөгү жакындарың менен жүрүп, биз ошо араң маектешкен убакыт таптык да, сен ушу айылыңа бат-бат келип турасың ошол Борбор калаадан? Негизи айылга келген менде көп деле мүмкүнчүлүк жок. Анткени шаарда бир күнүнө 2 малдан тренировка кылабыз. Тренировканы, например, калтыра берсе болот. Калтырып бияка келип, үйдө эле жолугуп кетсем болот. Бирок андай результат болбойт. Ошого тренировканы агай айтат. Бир тренировка калтырдыңбы, бул 2 шаг артка дейт. Бир тренировка кылдың, значит бул 1 шаг алга дейт. Ошондуктан тренировканы калтырбаган аракет кылабыз. Агай экөөбүз тең, Майрамбек агай экөөбүз. Айылга ушинтип майрамдарда, жакшы күндөрдө келип, чоң атамды сагынып, өзүм бир туугандарым бар, атам бир туугандары бар биякта. Эжем, Айша эжем өзү биякта, кошуна айылдын болот. Ошолордукуна барып жолугуп, досторум бар, өзүм классташтарым биякта окуган. Ошолорду сагынып эле келем көбүнчө. Акжол, сен өзүң ошо соц тармактардагы жанагы Канат Бегалиев тууралуу талкуулар болуп атпайбы? Ар кандай түрдүү пикирлер болуп атат. Сенин ой пикириң кандай? Негизи Канат Бегалиев канчада Кыргызстандын желегин желбиретип, эң биринчи, эң алдыңкы спортсмендерден болуп жүргөн. Албетте
Канат Бегалиев бул жаман ойду айткан эмес. Мен ойлойм бул элдер вообще туура эмес үчүн болду деп провокацияга алдырып, кээ бирки элдер может көрө албагандан, может буга чейин деле жаман көрүп жүргөндөр ошол сөздү аябай мындай сот тармактарга чыгарып, ошол көрө албагандар эле кылды менин оюмчачы. Бирок мен түшүнөт элем, если Канат Бегалиев андан кийин кечирим сураса, андан кийин сразу эле кечирим сурап, жаман ойду айтпаганын далилдеди. Өсүп келаткан спортсмен болобу же ырчы болобу, анын өтөргөн да эл, анын бир эле сөзү менен чүрүп койгон да эл. Ошондуктан Канат Бегалиев биздин сыймыгыбыз. Бул балбан агабызды эч качан жаман аттуу кылбашыбыз керек. Биз наоборот, бизде единственный олимпийский оюндан күмүш медаль алган. Муну колдошубуз керек. Бизге пример болуп келген, пример мындан кийин да пример болот. Генинде бар, туура атасы өзү спортко өлмөгөн, бунун агалары дагы Кыргызстандын алдыңкы орундарды алып жүргөн. Бая айтат го, аганы көрүп ийнеси өт дегендей, агаларынан инилерин ашып, ушундай жакшы ийгиликтерге жетип жүрөт. Бизде бул ак жолго көп үмүтүбүз күч. Именно кыргыз эли будан келечекте Олимпиада чемпиону болгонду күтүп турушат. Мен ойлоймун, Кудай буйруса, Олимпиада чемпионуна алат деп ишенебиз. Ак кишилер зor, çok balada. Çok balada. Akdağımızın beri adıran Kuda halasa, her neseden bakselata dözün körüp. Çoğutalarız palvan boğan, ulakçı boğan, katta ulakçılar boğan, palvanlar boğan. Bu sözü çoğutalarız tutardı bunu. Nemen önce ulakçı havada değil mi? Onun çalığımız. Ben çoğutalarım katta ulakçı boğan öyle. Küreş, bilç küreş, çarşı beyler küreşlerden beri aldı oğlan. 2000 boladı olimpiyadalarda Kuda halasa aslında hep çilek kılıp, her namazında çilek kılıp atadı. Bakılamadım. Allah Kuda halasa Kuda ömrünü verse, içmese. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарман Акжол Махмудовду кийинки көрсөтүүлөрүбүзгө олимпиадалык чемпион катары чакыраарыбызга шек жок. Андыктан каарманыбызга ийгилик, аракет, талыкпаган эмгек, көрүшкөнчө.